16 сентябрда ушул Баткен чек арасында болгон окуя болуп катталгандан баштап эле Талаш шаарынын мэриясы дароо комиссия түзүлгөн. Комиссия курамында демилгелүү жаштар, ыктыярчылар дагы катышкан. Анан биз Талаш шаарынын борбордук аянтына кайрымдуулук кутучасын койгонбуз. Ошондой эле тамак аштарды жайгаштыруу үчүн палатка тигилген жана автоунаа коюлган. Ошол учурда кезектешип түнү менен балдар, Талаш шаарынын жаштары, ыктыярдуу жарандардын баардыгы олтуруп гуманитардык жардамдарды чогултуп башташты. Биринчи сааттан баштап эле баардык Талас эли, Кайдыгер, Карабай шаар тургундары басымдуу, негизги шаар тургундары, анан кийин айылдан келгендер да кошула башташты. Ошентип олтуруп бүгүнкү күнгө карата 3 фура, мындайча айтканда 74 тонна гуманитардык жардам Баткен областына, Талас областына жөнөтүлдү. Анын ичинен алсак, ушул 65,5 тоннасы жалаң тамак аш жана башка азык-түлүктөр, un, картошка, балдар үчүн азыктар, таттуулар, суу май, кумшекер жана башка суусундуктар бар арасында. Ошондой эле гигиеналык жеке керектелүүчү каражаттар 3 тонна 18,3 тонна болду. Дары-дармектер ушул 50.718 сомдук дары-дармектер алынды. Ал эми кийим-кечектер болсо 40,6 тонна болду. Жуукан, одеял, матрас, палатка жана башка төшөнчүлөр болсо 46 даана. Мындайча айтканда 74 тонна гуманитардык жардам Баткен областына, Талас областына жөнөтүлдү.